54 жаштагы Акыл Ташматов этникалык кыргыздардын катарын толуктайт. Ал Өзбекстанда төрөлүп, 19 жашында Кыргызстанга келгенин айтат. Дээрлик 35 жылдан бери паспорт ала албай, ушул күнгө чейин жарандык документи жок. Анын айынан түрдүү кыйынчылыктарды башынан өткөргөнүн билдирет. Мындай боордоштордун бул жааттагы маселеси да чечиле баштады. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык Ташматовго паспорт берүү маселеси жеңилдетилип, документтери жөнөтүлгөн. Болгон, андай көп болгон. Кайра жерге барсаң паспорт эткен да. Паспортсыз кыйналганбыз. Мен ошентип илажы жок үйдө эле жүрүп калганбыз. Деканчылык кылабыз, бөлөк чек Шу кыйынчылык болбойт. Паспортсыз болбойт экен эч жакта. Ишке ham албайт, башка жака ham болбойт. Кыйынчылык болот. Илажы жок чуркап калдык дейм. Кудай буйрса болуп калар эми. Сузакта паспортсуз 96 этникалык кыргыз бар. Алардын ичинен 6 жаранга комиссиянын чечими чыгып паспорт берилүү алдында турат дешет. Этникалык кыргыздар буга чейин жарандык алууда түрдүү кыйынчылыктарга кабылып келишкен. Атайын жарлыктын негизинде алар өлкө жарандыгын алууда артыкчылыкка ээ болушту жана жарандык кабыл алуу жолдору да жөнөкөйлөштүрүлдү. Жеңилдик тараптары мисалы мурда 74-үлгүдөгү паспорт алган, бирок азыркы күндө срок өтүп же чет өлкөлүк паспорту жок, же ал жактан албай, же бизден албай, азыркы күндө документтер менен кыйналган кыргыздарга биздин жаңы чыккан жарлыктын жеңилдиктери ошого жардам берип жатат. Азыркы күндө бизде Сузакта чет өлкөлүк жарандарды биз сураштырып жатабыз. Келген жарандардын документтерин биз акыркы күндө тактап, азыркы күндө департаменттин кароосунда турат. Биз жөнөткөнбүз. Көптөгөн этникалык кыргыздар чет өлкөлүк паспортторунун жоктугунан улам өлкө аймагында укуктук статуска ээ эмес, ага ылайык социалдык медициналык кызматтардан пайдалана алышпайт. Бул абалды чечүү багытында ушул тапта жергиликтүү бийликке бир катар тапшырмалар берилген. Жалал Абад облусу боюнча ушул жылы 519 этникалык кыргыз көчүп келген. Алардын 69-уна кайрылман статусу берилген. Бир топ тапшырмалар берилген. Ал тапшырмалардын негизинде ошол эле кайрылмандардын келгендердин балдарын бала бакча жашында болсо бала бакчаларга, орто окуу жайларга, жогорку окуу жайларга жайгаштыруу боюнча, андан сырткары жумуш менен камсыз кылуу боюнча да бир топ иш аракеттер жүргүзүлүп келген. Бүгүнкү күндө да жүргүзүлүп жатат. Убактылуу жер менен камсыз кылуу негизги маселе болуп, азыркы көйгөйдө алардын ушу баш калкалоо жер маселеси, жер тилкеси, жалпы эле биздин мамлекетибизде азыр трансформация иштери катуу жүрүп атат, көрүп атасыздар. Ошолордун жыйынтыгы менен да булардын ушул бир жеңилдик шарттар түзүлүп калышы толук ыктымал бар да. Этникалык кыргыздарды кабыл алуу шарттарын жөнөкөйлөтүүгө багытталган мыйзам долбоору да сунушталды. Долбоордун максаты Кыргызстанда жашаган этникалык кыргыздарды колдоо, кайрылман макамын алууда тоскоолдуктарды жоюу болуп саналат. Мындагылардын басымдуусунда менчик турак жайы жок. Ал эми үй ээлери жашаган жери боюнча каттоого коюуга макул болушпайт. Натыйжада көптөгөн этникалык кыргыздар мыйзам бузуучулардын категориясына кирип, социалдык жеңилдиктерди жана Кыргызстандын жарандыгын ала алышпайт. Буга байланыштуу талкууга койгон мыйзам долбоорунда туруктуу турак үйлөрү жок кайрылмандарды жашаган аймагы боюнча юридикалык адреске каттоого тургузуу ченеми киргизилүүдө. Учурда расмий эмес эксперттик маалыматтарга ылайык Кыргызстанда таптакыр паспорту жок. Мурда жашаган өлкөсүнүн паспортун алып, бирок мөөнөтү өтүп кеткен, жоготкон, жалпы жонунан өздүгүн аныктоочу документи жок 10 миңден ашуун этникалык кыргыз жашайт. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.